Ташкөмүр шаары. Номер 14-чі Тоқтосын Шадыханов атындағы инновациялық гимназия мектебі. Химия сабағы бойынша мұғалім Исақова Нұргүл Керімбековна. Химия 9-чі класс. Саламатсыңар балдар. Бүгінгі сабақтың темасы дептеріңерді алып жазыңдар. Аммиак. Бүгінгі сабақтың мақсаты аммиак туралы оқу китебін пайдалану менен тереңдетіп оқышат. Мисалдарды келтіру менен түшүндүрө алышат. Жаңы тема бойынша алған билимдерин жогорулатуу, кошумча маалыматтар менен иштөөгө көнүгүү, эмгекчилдикке, адептүүлүккө, өзүнө өзү баа берүүгө тарбияланат. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай тартуулайлы. Маанайыңар кандай? Эң жакшы. Эң сонун. Азаматсыңар балдар. Баарыңардын маанайыңар сонун. Анда эмесе тапшырманы кайталайлы. Азот элементинин мезгилдик системадан алган орду. Азот элементи абада канча пайызды түзөт? Азоттун жаратылышта айланышы кандай жүрөт? Ушул суроолорго силер абдан туура жооп бергенсиңер. Анда эмесе аммиактын аталыш тарыхына карасак. Байыркы Египеттин Аманян сөзүнөн алынган. Аманян деп аман кудайына сыйынган элдерди аташкан. Алар сыйынуу учурунда нашатыр спиртин колдонушкан. Нашатыр спирти ысыганда аммиакты бөлүп чыгарат. Азот менен сутектин бирикмеси балдар аммиак деп аталат. Азот сутекке караганда бир кыйла терс электирдүү элемент болгондуктан аммиактын молекуласындагы химиялык байланыш коваленттик уюлдуу болот. Силер балар сүрөттө аммиактын электрондук жана графикалык сүрөтүн көрүп турасыңар. Химиялык формуласы NH3. Аммиак -33,34 градуста суюктукка жогорку басмасында айланат. Суюк аммиактын молекуласында сутектик байланыш болот. Дептериңерге тартып алсаңар эң жакшы болот. Анда эмесе балдар, аммиакты өнөр жайда алууга карайлы. Биринчи жолу аммиак чыгаруучу завод 1913-жылы Германияда курулган. Азот менен сутектин аракеттенишүүсүнөн аммиак алынат. Реакция кайталанмай экендиги баарыбыз билебиз. Өнөр жайда теңдештикте аммиактын алынуу жагына жылдыруу үчүн Ле-Шатиле принцибин колдонуп, температура, басым, катализаторду туура тандап, оптималдуу режимде көп өлчөмдө алсак болот. Силер балдар аммиактын өнөр жайда алынуу схемасын көрүп турасыңар. Бул колонналарда азот менен сутектин синтези жүрөт. 20 метр бийиктикте жетүүчү атайын булуттун түрлөрүнөн жасалган жогорку температурага, басымга чыдамкай колонкаларда ишке ашырылат. Жалпысынан бул синтездөөдө жылуулук албашуучу принципти сактап циркуляциялантыруучу технологиялык процесс пайдаланат. Ал эми лабораторияда аммиакты аммоний туздары менен жегичтерди ысытканда аммиак алынат. Силер балдар кийинки сүрөттө аммиактын лаборатория алышын сүрөтүн көрүп турасыңар. Алынган аммиактын физикалык касиетин айта кетсек, аммиак мүнөзү жыты бар түссүз газ. Абадан 2 эсе жеңил, сууда жакшы эрийт, жогорку басымда суюктукка айланат. Эрүү температурасы -77,73 градус, -33,4 градуста кайнайт. Аммиактын химиялык касиети. Аммиак активдүү зат. Суу менен аракеттенгенде азоттогу бөлүнбөгөн кош электрон сутек катионунда бош атомдук орбиталга жайгашып, гидроксоний ионуна окшош аммоний ионун пайда кылат. Ошентип аммонийдеги 4-чү байланыш донор акцептордук деп аталат. Аммиакта жана аммоний ионунда азоттун кычкылдануу даражасы -3-кө барабар. Азот кислотасы менен, туз кислотасы менен жана күкүрт кислотасы менен аммиак реакцияга кирип, аммоний туздарын пайда кылат. Кыскартылган түрү NH4
деп жазылат. Бул реакцияны дептериңерге түшүрүп алсаңар болот, балдар. Кийинки касиети: бекем эмес бирикме болгондуктан ысытканда сутекке жана азотко ажырап кетет. Кычкылтек чөйрөсүндө аммиак күйөт. Ушул эле реакцияны, балдар, катализатордун катышуусунда жүргүзсөк, азоттун эквалент оксиди пайда болот. Андан сырткары металлды алардын оксидтеринен калууна келтире алат. Эми, балдар, алынган аммиактын колдонушуна токтоло кетсек. Аммиак, балдар, негизинен азот кислотасын, азот жер семиштерин алууда пайдаланылат. Аммиактын сууда эритмеси нашатыр спирти деген ат менен медицинада, күнүмдүк турмушта, тиричиликте, айыл чарбасында колдонулат. Андан сырткары жарылгыч заттарды алууда да колдонулат. Анда эмесе, балдар, билимибизди текшерип алалы. Мен силерге 4 суроодон түзүлгөн тестти беремин. Биринчи суроо: аммиак үчүн мүнөздүү касиеттер. Аммиак аракеттенишет. Үчүнчү суроо: аммиактын аралашмасындагы фенолфталейндин өңү. Төртүнчү суроо: аммиак калууна келтиргич катары. Мына ушуларды дептериңерге жазып алууга дагы, балдар, үйгө тапшырма. Тестти аткарып, белгилеп, окуп келесиңер. Аммиактын касиеттерин, колдонуштарын окуп келесиңер. Анда эмесе, балдар, саламатта калгыла.